Assalamu alaikum, Kırgız Usta YouTube kanalının cemaati. Ötkөнкү видеолордо мен сиздерге айткам, Бишкекте доставкалар жөнүндө сиздерге маалымат берип, айтып берип, ошол жөнүндө видео тартам дегем. Мынакей азыр мен Яндекс таксини билесиздер, ошонун программасы Яндекс Про. Ошондо доставка бар, таксометр. Ошол менен мен регистрация болуп, азыр доставка кылып жатам. Бүгүн ошондон видео тартам. Доставка, эмне доставка кылам, кайсы жака алып барам, шаардын ичинде эле доставка, канча табам, ошонун аягына чейин видеону көрүп, поддержка, колдоо көрсөтүп, лайктан басыңыздар. Башка адамдарга да видео менен бөлүшүп коюңуздар. Азыр бензин кымбат, ошондуктан мен Матиз машина алгам. Ошо Матиз менен сиздер шаар ичинде доставка кылып иштеймин. Мынакей азыр заказ түштү. Кайсы жака барат экенбиз? Маршрут построен. Так, экранды көбөйтөйүн. Поехали. Мынакей Шопокова 89-га барат экенбиз, анан Чакана Валиханова 2 14-га алып барат экенбиз. 8 мүнөт. Барышым 8 мүнөт. Кеттик, мынакей могул жерге барат экенбиз. Мынакей шаар Бишкек, уже кыш жакындап калды, бирок дагы эле жашыл го. Күн тийип турат, аба ырайы сонун. Так, мына мен азыр 5 мүнөт кечирип келдим. Мен на местени басып и клиентке чалыш керек. Азыр клиентке чалгандан кийин сиздерге дальше видео тартам. Мынакей товарлар, коробкалар что-то обои окшойт. Ошо обоиларды азыр Аю Грантка алып бар деди да. Получение мына бул жерде забрал посылку деген бар. Забрал посылкуну бассаңыз, улица Чахана Валиханова Маршрут построен. Автоматтык түрдө мынтип адрести навигатор салып берет. Мынакей ушундай азыр кетемин. Дальше жеткенде дагы айтып тартып берем. Мынакей ушундай жол Бишкек шаары. Мен уже Аю Грантка жеттим. 1 мүнөт кечирип калыптырмын. Мынакей бул жерде сразу баасы чыгат 181 сом төлөйт экен. Мен на местени басамын. И клиентке чалыш керек. 9 мүнөт, 10 мүнөт берилет. Клиент жооп бербесе, автоматтык түрдө бул заказ отменен болуп калат. Азыр чалып доставкасын бериш керек. Мынакей доставканы бердим, посылканы. Монтип басасыз, товарды бердим деп. Бул жерде акчаны алдыңбы деп чыгат. Акчаны алдым дейсиңер. Могул жерде продолжить. Отправительдин отзывын айтат. Получатель кандай алды, аны жакшы деп. Болду ушул. Мынакей, эми дальше заказ күтөбүз. Мынакей бул менин машинам. Кызыктуу болсо керек. Кандай Матизде ташыйсың деп, Золотистый түрдө. Мынакей. Ушул машина менен доставка кылам. Туугандар, пока заказ жок. Ошо заказ түшкөнчө сиздерге дагы бир бонустар жөнүндө айтып берейин. Эгер сиз бир күндө 3 заказ кылсаңыз, сизге компания 50 сом бонус берет. Ал эртеси күнү эртемен саат 7-де түшөт. Эгер 6 заказ кылсаңыз, сизге 6 заказга 100 сом берилет экен. 9 заказ кылсаңыз 180 сом. 12 заказ кылсаңыз 240. Ошентип 15 заказ кылсаңыз 375. Ошундай бонустары бар. Плюс коэффициент деген бар. Коэффициент бул эгерде шаардын ортосунда болсоңуз, заказ көбүрөөк болсо, коэффициент плюс кошумча акча кошуп берет. Ал коэффициенттер жөнүндө азыр дагы тартып айтып берем го.
Бирөө чалып калды эле, ал чалганча уже заказ түштү. Так. Мына көрүнөт экен, му Исакиева менен бул жерде эле экен. Почти бурумда эле кеттик. Жакын эле экен, 3 мүнөттүк жол экен. Азыр күн тийгенден мына жакшы көрүнбөй атат да. Кеттик анда, бисмилла. Так, мен азыр келдим, мынакей. На местени бастым. Эми забрал посылка азыр күтөбүз. Клиент чыгамына чыгып атат. Азыр мындай тортторду алдым. Но номерин жазды. Финкабанкка алып барасың дейт. Ысык, вообще даамдуу жыттанат экен. Ё-моё, курсакты ачырат го. Так, биз заказды алдык деп, бул жерден забрал посылка кылалы. Шопоковага барат экенмин. Жана биринчи коробкаларды алдым го, ошол жерге кайра барат экенмин. Ошол жакта экен. Забрал посылка кылабыз. 156 сом болот экен. 8 километр. 8 километрдик жол экен. Все, кеттик анда. Удачи. Мен жалгыз экенмин, жолдо кетип атканымды тарта албайт экенмин, ошого капа болбойсуздар. Ё-моё, бензин түгөп калыптыр, уже бензин куюш керек экен. Азыр заправка издегенче бензин куюш керек. Пока. Мынакей. Күнүмдүк жашоо Бишкекте. Заправка жок. Таппай жатам. Шаар пробка. Мынакей, пробкада турам азыр. Бул жакта мен уже 3 мүнөт кечигип атыптырмын, көрдүңүздөрбү? Уже мына сум. Сумдан бираз басканда эле уже Финкабанк экен. Ошо Финкабанкка алып барыш керек. Бул жерде пробка болуп атат, нормально эле. Мынакей гум, бул жак гум, бул жакта сум. Уже жетип да калдык. Так, мен азыр келдим уже ушул жерге, на местени басамын. И клиентке чалыш керек, азыр чалып туруп. Так, заказды бердим, азыр өздөрү эле уже күтүп турган экен бул жерде. Заказды бердим дейм, 56 сом алдыңбы дейт. Мен алдым деп басып коеюн бул жерде. Так, 50 продолжить басабыз. Получатель супер. Отправитель супер. Болду да, бүтөбүз эми заказды. Үчөө бул жакты алып кетип атат. Тортпу эмне? Мынакей Финкабанк. Сонун. Туугандар, шаарда машина айдаган кыйын деп айтышкан. Шаарда машина айдаш оңой эле экен. Эгерде сиз жол эрежесин билсеңиз, шашпай айдасаңыз, баары оңой. Коркпостон иштесеңиздер болот. Нормально эле. Мен мына вообще өмүрүмдө машина айдап көрө элекмин. Правага окудум Бишкектен. Жал авто деген бар. Жалда ошол жерден тапшырып 3 ай окуп праваны алгам. Уже правама бир 3 ай болуп калды окшойт. Ой, 3 ай деп коем. 6 ай, 7 ай болду окшойт. Ошо корпустан иштесеңиздер болот. Анан жолдор жөнүндө айтып коеюн. Ой, заказ түштү азыр. Мынакей 2 мүнөттүк жол экен. Коэффициент 50. Ой, басып коеюн. 50 сом коэффициент. Юсуп Абдрахмановага барат экен. 6 мүнөттүк жол. Канча километр дейт? 2 километр кен жол. Кеттик анда эмесе. Заказ түштү сразу эле. Жана заказды алып калдым уже. Мен алып, забрал посылканы баскан жок, неме көрсөткөн жокмун, таткан жокмун. Се пробка эле. Ошондуктан мен уже жолдо заказды алып баратамын. Мага заказ мына бол, ичине ачып көрбөйүн, бул эмне экен, ошону берди, алып барып бериш керек. 159 сом болот экен мына баасы. Горки 50га алып барат экен мен. Азыр заправкага келдим. Газпром нефтке. Мен азыр алдымда адам бар. Пока куйганча тартып алайын. Мынакей кыргыз акчалары 500-200. Азыр 700 сомдук бензин куябыз. Туугандар, көзүмчө жана неме болду да? Авария. Вообще поставной авария болуп калды.
ошого жолду вообще шашпаңыздар. Сплошной полосаны кесип өтөм деп аварияга учурап калды. Бир Жигули Land Cruiser'ди сусуп алды да. Бензиндин баасын сурайын деп унутуп калыптырмын. 92 канча болуп атат деп. Роснефть деген бар, ошондо 62, Бишкек Петролиумда 58.90 тыйын, Газпромдо азыр сурап турмун да унутуп калыптырмын. 10 мүнөт кечигип калдым азыр. Акчаны алдым, 160 сом болду ушул жерге чейин келген. Эми дальше заказ күтөбүз. Заказ чыкты уже. 2 километр экен, Ахунбаева 106 дейт. Коэффициент 10 сом бар. Кеттик анда дагы заказга. Мынакей мен азыр заказды алдым. Забрал посылка 216 сом болот экен. Километрге 5 километрге 15 мүнөт жүрөт экенмин. Мынакей заказ. Что-то ичинде эмне бар билбейм. Акчасын сразу берди. Мынакей жол. Бул Иса Ахунбаева, машиналары көп. Анда эмесе ременди тагынабыз да кеттик. Эгер сиз видеону ушул жерге чейин көргөн болсоңуз, анда сизге видео кызыктуу экен. Лайкты басканды унутпаңыз. Комментарийга өзүңүздүн жакшы ой пикириңизди жазып коюңуз. Видеону башкадагы адамдарга бөлүшүп коюңуз. Азыр заказды алып келдим. Бул жак национальный. Мынакей национальный университет, МУК филармония. Бүгүн Азербайжандын президенти келеткен, ошого немелер көп, милициялар көп. Кыскасы посылканын адамыны табыш өтө кыйын болуп атат. Жаңы келген экен, вообще билбейм дейт көчөнү. Табыш албай жатабыз. Мен бул жактамын дейт, мен бул жактамын деп мен айтам. Бериш өтө кыйын. Бирок ожиданиясы платный болуш керек. Уже берилген адам акчасын берип койгон. Ала албайм, ошон үчүн платныйды. Так, заказды бердим. Азыр эми башка заказ алалы. 216 болчу, доставка ожиданиясы менен 233, бирок ал акчаны алган жокмун. 220 сом алдым. Ладно, кийинки заказды күтөбүз. Мынакей, кийинки заказ Жибек жолу 39, 80 коэффициенти менен кеттик. Камера өчтү, мен жолго кеттим. Аягына чейин көрүп, лайк басып туруңуз. Мен келдим, азыр ожидание 8 мүнөт. Заказды алып элекмин. Бул жак пробка, саат 1. Газпром, бул Жибек жолу. Пробка вообще. Мунда заказ шоколад келди. Ошол заказды алып баратам. Мына уже жетейин дедим, кечигип атам. Пробка. Достор, уже 6-чы заказ болуш керек. 6-чы заказды алып келип бердим. Заказ нормально болуп атат. Күттүрбөй эле сразу заказ берип атат. Так, мына заказ түштү. Уже 8-чы кен, достор. Бул 8-чы заказ кен. Маршрут построен. Турузбекова дейт. Кана кеттик, барабыз. 7-чы заказ кетти. Заказ отмена болду. Достор, эмне себептен азыр айтып берем. Бишкекте доставкалар көбүнчө выкупка иштешет. Number Food, Globo, Ковер самолет деген. Выкуп деген эмне? Сизде акча болот 5 000, 10 000дей. Сиз барып заказ кылат клиенттер. Ошо клиентти сатып аласыз и клиентке алып барып бересиз. Ошондо товардын жана сиздин доставка кызматыңыздын акчасын кошо аласыз. Ошону выкуп дейт. Азыр мага 8-чы заказ түштү. Сизде выкупка акчаңыз барбы дейт. Желательно албай эле коюш керек да андайды. Себеби ал сатып алгандан кийин барып клиент отказ кылып койсо, меники эмес, либо тамак болсо муздап калыптыр, албайм десе, ара жолдо сиздин акчаңыз жок болот. Мына азыр дагы түшүп атат ошол выкуп. Алып көрөйүн.
жолду айдаганда вообще шашпай айдаш керек. Себеби жакында мына Бишкекте жолдор полный модернизация, ремонт болуп өттү. Жаңы курулган жолдордо знак жок, бирок лежачий полицейский деп коет го. Ошондойлор өтө көп. Байкабастан вообще машинаны өлтүрүп алышыңыз мүмкүн да. Ошого этияттап айдаш керек экен. Так, 8-чи заказ, коэффициент 50 сом, доставка Прени Майо. Кеттик, коэффициент 50 сом кошулду. Маршрут построен. Юсупа Абдрахманова канча километр экен? 1,5 километр экен, жүрөбүз. Поехали. Алин, жаман ситуация болбоду. Азыр повороттон оңго бурулсам эшик ачылып кетти. Көрсөм мен жана заказ күтүп атканда эшикти жаппай эле айдай берипмин. Эшикти ачып шамалдап турганымда, бурулсам эшик конкретно ачылды го. Так, мен азыр заказды алдым. Ликал беришти, ликал швея. Мынакей швейный цехтен азыр ушуну Кырман 109А дегенге алып барат экенбиз. Кеттик анда. Кырман 109А. Пробка эзетти, мына пробканы көрдүңүздөрбү? Машина айдасаңыз пробкага көп турасыз. Мындай эч көрдүңүздөр беле? Үйдүн үстүндө машина. Запорожец. Алхамдулилла. Так, достор, биз азыр 8-чи же 9-чу заказды алып келдик. Муну алып келдим, лекалды. Азыр эсине чалып берем. Так, доставка 248 сом болду. Я получилды бастым. Продолжитти басабыз. Бул жерде камерада вообще көрүнбөйт экен, себеби күндүзү вообще телефон экраны көрүнбөйт экен. Аракет кылып атам, мынакей. Пропустить, close, пропустить. Болду, заказ күтөбүз эми дагы. Опа, заказ түштү. Виноградная улица жакын эле экен. Мынакей кеттик. Кийинки заказга. Коэффициент 10 сом кошуп берди. Мынакей Кыргызстан өнүгүп атат. Мына домду көрдүңүздөрбү? Совсем мощный үй түшүп атат. Кут компаниясы куруп атыптыр. Азыр мына складтан. Так, мынакей 10 километр деди. 10 километрге. Через 100 метров поверните налево на улицу Субан-Ата. Сом берди да. 10 километрге кеттик анда. Канчанчы заказ экен? 8-чи заказ экен. Анеке пробка. Жашыл үйдү, кеттик. Азыр так, канчанчы заказды алып келиппин? 9-чу заказды алып келип бердим. Яндексте мындай да 20 килограммдан өйдө уже акча төлөнөт да. Канча алынат аны мен билбейм. Бирок азыркы доставка почти 6-7 ящик келди, оор да. Албаппын. Ал жөнөткөн адам төлөдү акчасын, ошол төлөш керек эле деп. Ошону эске албай эле келип алыпмын. 209 сом берди. Эми заказ күтүп атам. Эгер сиздер доставкага чыксаңыздар, ошону эске алып коюңуздар. Кичине эшикти деле тартып коеюн. Могу Бөкөнбаева көчөсү. Туш ушундай барсаңыздар, Ош базардын жолуна чыгасыздар. Яка. Так. Мага азыр заказ түшпөй эле. Күтүп турабыз. Принять басаң, коэффициент 50 берди. Коэффициент Маршрут построен. 1,5 километр деп жол экен. Через 100 метров поверните направо на улицу Умиталиева. Кеттик анакей, Умиталиевага басам. Азыркы түшкөн заказды отменен кылып койдум, монтипчи. Мен уже жөнөдүм эле. Заказ отменен дейт. Анда навигаторду эле өчүрөбүз. Так. 3. Все, дальше заказ күтөбүз. Мынакей башка заказ түштү. Шевченко 118, 70 коэффициент берип атат.
Канаки Маршрут построен. 1,7 километр экен. Через 100 метров Кеттик. поверните направо на улицу Уметалиева. Металливага түшүп кетебиз. Блин, бул заказды отменен болду. Уже экинчи заказ отменен. Неге? Караса Матиз десе эле бар. Өткөндө бири окуя болуп атпайбы? Мурда күнү бир окуя болду. Доставка кылам, мен только доставка такси кылбайм да. Бирөөсү доставка заказ берип турдан таксиби дейт. Мен дордой тагы ошол берип атат. Азыркы заказ монондой көрүнөт бекен. Торт болду да. Мынакей. Коробка торт. Наргиза дейт. Кеттик. Ушуну жеткириш керек. 10-чу заказды алып келип бердим. Уже 10 заказ кылыптырбыз. Саат эртең менен 10 канчада баштадым эле. Азыр саат 5 болуптур. Уже 5 саат, дагы примерно 3 саат иштесем, 8ге чейин иштейбиз. Жыйынтыгында канча сом таптык, ошонун пайдасына сиздерге көрсөтөм. Ошон үчүн аягына чейин көрүңүздөр. Туугандар, уже YouTube каналымда 1537 адам катталыптыр. Bir ай мурда 1000ден ашык эле да, уже 400-500 адам катталган. Бул вообще мени шок кылып атат да. Сиздер ушунча активный катышып, подписка болуп, мен видеолорума лайк баскан үчүн чоң рахмат. Ушундай поддержка болсоңуздар, дайыма мен сиздерге жаңы видео, кызыктуу видеолор чыгарып турганга аракет кылам. Ошон үчүн азыр подписка боло элек болсоңуз, кызыл кнопка подписканы серый кылып коюңуз, болду. Блин, жарым сааттык пробкада туруп азыр келдим. Охо, жалдан алып. Так, заказ түштү. Токтогула 236 дейт, коэффициент 70 сом. Алдык. Бул заказды эле алайын. Алгоритм поездки готов. Жарым саат жүрдүм. Жарым саат туруп 146 сом. А затем поверните направо. Пробка. Бир машина токтоп калыптыр, бузулуп калган окшойт. Совсем. Кеттик кийинки заказга. Мынакей 2 километр экен, 13 мүнөт приблизительно. Нол жерден турам, бул жерге барыш керек экен. Кеттик эндемесе. Так, 13-чү либо 12-чи заказда. Азыр торт алдым эле, доставка. Баягы заказ. 5-чи этажга пешком чыктым, лифт жок экен. Азыр түшүп бара жатам. Айттым, бул жерде жашагандар только спортсмендер окшойт деп. 5-чи этажга чыгып түшүш совсем кыйын. Так, кеттик. Тагы заказ чыгып калса, заказ алып беребиз. Азыр замат чыгаар менен уже да бир заказ бердим, мынакей. Уже бизде кеч кирди. Саат почти 6:30. Заказга кетип жатам. Все, туугандар, кеч кирди, саат 7 болду. Бирок мен азыр акыркы заказымды алып бара жатам. Ошу менен токтодум уже. Бүткөндө сиздерге канча сомго иштедим көрсөтүп берем. Так, саат азыр 8ден 12 өттү. Бүгүнкү доставкабыз иш бүттү. Ишти токтоттум. Эми көрөбүз канча. Бүгүн доставкада канча табабыз. Мынакей 13 заказ 2190 сом. Өзү 2452 кейиштеппиз, анын 473 комиссияга кетиптир. Бул жакка сервис Яндекске 400 сом, 74 сом партнерго дейт. Мынакей ошондо комиссиянан тышкары менде 2190 сом калды. Мына бүгүнкү күн ушинтип аяктады. Видео жакса лайк басып коюңуздар, колдоп коюңуздар. Ассаламу алейкум.